Бүгүнкү чейин алынган, эгерде сизде маалымат жок болсо, сессияга даярдап келиңиз. Канча ушундай грант менен, кредит менен Ош шаарына канча автобус алынды? Ал жакта абал кандай? Улукбек Зулпугарович, бул боюнча Ош шаары боюнча кредит грант жагынан эч нерсе алынган эмес. Бирок бюджеттен алышы мүмкүн, менде азыр маалыматындай жок экен. Анда ушул Бишкек шаарына ушу транспортко бөлүнгөн кредиттердин жалпы суммасын атап бериңиз. Таң калыштуу, биз экинчи борборубуз, экинчи эмес, түштүк борбор деп аталган Ош шаарына ушул жашыл шаарлар алкагында бир дагы каражат бөлүнбөй, бир да автобус алынбагандыгы таң калтырат. Муну эске алышыңар керек. Улукбек Зулпугарович, бул боюнча дагы бир айтып кетким келет. Азыркы күндө Ош мэриясы Европа өнүктүрүү банкы менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп атат. Жакында менин оюмча алар бүткөндөн кийин, сүйлөшүүлөрдү бүткөндөн кийин сиздерге келебиз. Жакындагысы мен бүгүнкү чейинки абалды так берип коюңуз кат жүзүндө бизге. Бул гранттык макулдашууну мен колдойм, коллегаларымдан сурам, колдоп берүүнү. Рахмат, Улукбек Зулпугарович. Кийинки сөз Масалиев Исхак Абсаматовичте. Рахмат, мага кыска түшүндүрүп бергилечи. 3 миллион грант. Болгону. 3 миллион грант кошумча. Анан текстте жазылып атат. Берилди. Уже ал иштетилген грант бу. Жок, 3 миллион биз азыр кол коюп туруп, анан кийин ратификациядан өткөрөбүз. Эң башында Исхак Абсаматович, бул долбоордун суммасы, жалпы суммасы 33 миллион болчу да евро. Анын ичинен 25 кредит катарында, 8 миллиону грант катарында болчу. Европа өнүктүрүү банкынын талаптарынын негизинде бул 8 миллион эки траншка бөлүнгөн болчу. Биринчиси 5 миллион, ошону 21-жылы биз кол коюп алдык, ратификациядан өтүп, бүгүнкү күндө 124 автобусту алдык. Бүгүн болсо экинчи траншы, бул экинчи келишим менен биз келип атабыз астыңыздарга 3 миллион боюнча. Ошол 3 миллион бул экинчи компонентке багышталат. Ал жерде биз жана 12 метрлик автобустарды алабыз. 5 миллионду уже алып койгонсуңар, 5 миллион уже колдонулуп атат да, ошонун ичинде. Жок, алып койдуңарбы? Алынды, ошонун эсебинен биз жана 124 автобусту алдык да. 124 автобусту. Ооба. 5 миллионго. Жок, айрде 15,9 миллион каражат биринчи компонентке сарпталды да. Өткөндө өкмөт башчысы айткан, президент топтогон 100 миллион автобустарга акча деп айткан. Ал кайсы 100 миллион доллар болчу? Акылбек Жапаров айтпады беле? Ал болсо жана 1000 автобусту биз алып атпайлык го. Былтыр келишимге кол коюлган болчу. 80. Жок, ал мындай деп айткан. Президент жыйнаган 100 миллион долларды айры жок биз иштеттик. Бул автобуска арналган акча болчу деп айткан. Жок, ошол былтыр келишимге, контрактка кол коюлуп, 1000 автобус контрактка коюлгандан кийин анын 500 былтыр келди. 500 мына быйыл келип атат да. Кайсы автобус каяктан? Кытайданбы? Зонтонг компаниясынын, Кытайдан. Жок, биринчи силер Өзбекстан менен Самаркандский договор түзбөдүңөр беле? Ал биздики эмес, ал жанагы эко-пассажирский перевозки деген Жеке. Атам, бирок ал Бишкекке келе турган автобустар болчу да. Жок, алар жеке ишкерлер, баягы өздөрү келишимге кол коюп, Бишкекке алып келген да. Жана 6 метрлик. Эмне себептен анда биз жогорку кеңеште ошону талкуулаганбыз, жеке инвестиция болсо? Жок, алып келген сал. Сүйлөшпөдүк беле? Ал боюнча биз келген эмес. Силер ошо менен мактангансыңар. Мына биз ошого жеттик. Кудай буюрса, паланча 1000 автобус Самаркандтан келет деп айткансыңар да. Мен ошого эсимде калды. Жок, Исхак Абсаматович ал баягы. Мен сураганым мындай да. Өз убагында биз тааныган саясатчы Нариман Тулеев автобустарды Кытайдан алып келгенде 25-30 миң долларга алып келген болчу. Кийин кылмыш иш козголуп, аябай начар автобустарды кымбат алып кетти деп 25 миң долларга. Силер азыр 115 миң долларга алып атасыңар. Кымбат эмеспи автобустар? 10 миллион сом бир автобус. Кымбат эмеспи? Кантип актайт ал өзүнө? Жанагы силер 20 сом менен алайын деп атасыңар актап. Мен аны билбейм, мен маалымат бар да. Акталды го.
Ал бузулду, арзан автобустар. Бирок силер азыр 10 миллион сомдук бир автобус болсо, бул чын эле экономичный болобу? Исхак Абсаматович, бул тендер негизиндеги келишимдерде биз тендер өткөргөнбүз. Бул Европа өнүктүрүү банкынын процедураларынын негизинде өткөн, анан эң төмөнкү баа ушул болду. Кече интернетте жүрөт, Германиядан 17 автобус келет атмыш. Ал деле акчага алынган да? Же бекер берип атабы? Ал Германия өкмөтүнүн багы гранттык каражаттарын Бизге белек катары берип атат, 17 автобус 5,4 миллион евронун түздү. Ал 12 метрлик Ал автобус. деле грант катары да? Аны Ал биз ратификация кылып бергенбизби же ал кереги жок бир ратификация? жок, ал ратификациядан өтпөйт, анткени буга чейин берилди. Белек катары болсо мейли. Каяка барат ошол белек? Ал Isuzu маркасындагы Турциядан жасалган автобустар. Жок, эми алар Бишкекке барабы же Ошкодо бөлүнөбү? Жок, Бишкек. А Ошкочу? Билбейм. Түштүк борбор деген статус жогото электи, туура? Жок, эми аны өкмөт Южная столица деген түшүнүк жокту. Мен ойлоп атам, Улуубек Зулпкарович туура айтат. Эгерде биз мамлекеттик өнүктүрүүнү тең кылалы десек, Жалал Абадка, Ошкодо бөлүп бериш керек ошол автобустардан тең кылып. Эми ал ким аны чечет, силер эмес, бирок эске алып койсоңор рашчы болбойт да. Анан баарын эле Бишкекке тыгып алып, бул жерде 10 миллион сомдо машина минип жүргөн только столичныйлер болбош керек да. Мамлекетибизди тең өнүктүрүшүбүз керек да. Грант болсо, конечно, муну талкуулаштын эмне кереги бар, бекер берип атат деп сөз. Самый главный 25 миллионду карыз болгон да, туура. Ал 8 миллион грант. Все, рахмат. Рахмат, Исхак Абсаматович. Улукбек Зулпкарович, сөз сизде. Азыр бул жерде коллегам Тазабек Икрам айтып кетпедиби? Биз өзүбүздүн өндүрүштү колдошубуз керек деп. Мен сунуштап элем, Мурал Жанышбекович. Биздин комитет, транспорт комитети. Мына азыр Кытай тарабынан бир завод курулуп атат. Ушул атайын машина чыга турган. Кошуна Өзбекстан менен биргеликте бир завод курулуп атат. Көчмө жыйын кылып, биз ушул заводдордун курулушу менен таанышып, андан кийин өзүбүздүн ушул мен билгенин Кара-Балта шаарында автобус чыгарган. Ушул өндүрүштү көрүп келбейлиби? Кандай объем менен чыгарып атат ал? Кандай баа менен чыгып атат? Эмне жардам керек? Бул өтө керектүү нерсе да. Кандай абалда бүгүнкү күндө? Мына биз эмне албадыңар деп эле сурап атабыз. Кандайдыр бир себеби бардыр. Ошо каржы министри менен биргеликте ошол заводдордун иши менен таанышып келсек, сунуш бул. Сунушубуз эске алынды, Улукбек Зулпкарович. Биз муну ар кандай маселе талкуулап туруп, анан атайын көчмө жыйын уюштурабыз бөлүм менен. Дагы суроолор барбы? Айбек Жанышбекович, менден мындай суроо. Бул 30 миллион грант кайсы компоненттерди кармайт? Жок, биз толук азыр 3 миллион бул ошонун кошумча гранты болуп атат да. Биз 30 миллион грант буга чейин келгенде грант дебедимби, тиги кредит макулдашуу грант менен кошо. Жанагы техникалык тейлөө станциялар салынмак. Андан сырткары, эгер мен жаңылбасам, кайсы бир көчөлөр бир пилоттук проект менен бир башкача кылып жасалмак да. Ошол ишке аштыбы, ашкан жокпу? Же Башка жасоо проект, процесс? ал АБР алкагында жүрчү проекттер да. Ал башка проект, Могу Белес деп азыр көп суроолор пайда болуп атат. Ушул Белес жанагы ишканасынын автобустары бул эмнеге талапка жооп бербей атабы, же баасы туура эмеспи, же кандай себептер болот? Бир нече себептер болгон. Буга чейин башка кызмат болгондо да буну анализдеп изилдегенбиз. Эмне себептен биз өзүбүздүн өндүрүш компанияларды колдоп ушундай иштерге барбайбыз дегенде, ошондо биринчиси бул баасы кымбатыраак болуп чыккан, анан экинчиси сертификаты жок болуп чыккан да. Анан эгер бул кемчиликтер жойулса, мен ойлойм биз деле алар менен иштешкенге даярбыз. Баасы канчалык кымбат болуп атат бүгүнкү күндө? Болжол менен. Эми алардын баасы 112 миң евро болуп атат. Эми ал азыр эгер сапатын башкасын алсак, бул аябай кымбат болуп калат. Ошто дагы бир компания жазып атты эле, бир атын унутуп калдым, дагы автобус чыгарабыз деп, чогултабыз деп.
алар бүт элек окшойт. бүт элек, э? Бишкек шаарында дагы мына маалыматта Улукбек Зулпукарович айтып кетти, азыр курулуу иштери болуп атат. Эгер кийин келечекте курулуп калса, ошол көбүнчө техниканы биз ошол жактан дагы алабыз деген максатыбыз бар. Азыр сиздер алып келген бул кредиттик гранттык макулдашууда 3 миллионго 12,5 метрлик автобустар келет экен, бирок так саны берилбептир да. Канча автобус алгантасыңар? Эми ал тендердин алкагында чечилет, баасына карата ошондо саны да чыгат да. Ошол сумманы бөлүп эме аласыңар, э? Рахмат. Кийинки сөз Мамытов Талант Турмамытовичте. Рахмат.